Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Ал эми бүгүн болсо кыргызымдын улуттук ашканасынан эң сонун суусундук жасайбыз. Бул жарма болмокчу. Чаңкаган адамдын суусунун кандырган, өтө пайдалуу, тоюмдуу, тамакты аш кылуу сиңирүүдө аябай жардам берген сонун ушул жарма суусундугун чогуу жасайлы. Бул жерде мен үй шартында 4 литр суу менен эле жасап жатам. 4 литр сууду алгач кайнатып алабыз. Андан соң 1 чай пияла толтурбастан жүгөрү талканын ушинтип сууга чалып алабыз. Чалгыч менен жакшылап бүлтөк кылбай чалып туруп, анан 1 сааттай кайнатып алабыз. Ошондо кайнатып бүткөндө бизде 1 литрга жакын суу бууланып чыгып кетет. Ал учурда, кайнап аткан учурда сөзсүз түрдө ушинтип аралаштырып, сапырып турсак, жарма аябай жакшы болуп бышат. Жарманы өтө чоң отто кайнатуунун кереги жок, болбосо кургап кетет. Болгону орто отто эле 1 саатка чукул кайнатабыз жана ушинтип сөзсүз сапырып турабыз. Жармабыз ушундай даяр болду. Суунун 1/4 бөлүгү бууланып чыкты. Ушундай орто коюлукта, өтө коюу эмес, өтө суюк эмес. Тешнак болуп 1 сааттай кайнаганда бышты. Эми биздин каттыгыбыз бар. Бул жерде 1 пияладай сүзмөгө тузубузду кошобуз. 1 чай кашык тузду кошуп, жармадан бир аз куюп, жакшылап ушуну аралаштырып алып, сүзмөнү эзеп, жакшынакай кылып, анан жармага куюп коебуз. Сүзмөнү бир сыйра чалып алдым. Эми жармага куюп аралаштырып байкап көрөбүз. Катыгы жетиштүүбү, же азыраак болуп калдыбы? Дагы бир аз салып. Таптаяр жарма. Бул жарманын бир түрү ачытылбайт. Ушундай эле жакшы кайнатып, 1 сааттай кайнатып, анан муздагандан кийин сүзмө менен катыктап коебуз, туз салабыз, болду. Муздаткычка коюп, муздатып иче беребиз. Мындан кийин дагы экинчи түрүн жасайм. Жарма максын. Ал ушунун ачытылган түрү болот. Ким кандай жакшы көрсө, ошону жасап иче берсе болот. Жарма деген өтө пайдалуу. Бул жерде жалаң ушу талкан болгон үчүн клетчаткага бай суусундук. Ушу жай аптабында тамак ордуна эле ушуну 1 турам нан менен жеп алса, же болбосо орозодо саардыкта ушундан 1 пияла жутуп алса эле адамга ток кылат адамды. Ушу тамак сиңирүү системасын жакшы иштетет, жакшы тамакты аш кылдырып, керексиз токсиндерди организмден чыгарып, ушундай сонун пайдалуу жарманы жасап ичиңиздер. Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басып коюңуздар. Жана сиздер кандай жасайсыздар ушул суусундукту, ошол тууралуу да комментарийде жазып кетиңиздер. Сиздер менен Чак-Чак рецепт, мен Бактыгүл. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.